Баткенде кайнатыла турган 1 тонна сүмөлөккө 16 миллион сом бөлүнгөнбү? Министрдин жообу. Буга чейин Баткен облусунда Нооруз майрамына карата 1 тонна сүмөлөк кайнатылары кабарланган. Бүгүн 11 мартта сот тармактын колдонуучусу бюджеттин эсебинен 16 миллион сомго жасала турган сүмөлөк ысырапкорчулук деген билдирүү калтырган. Кызуу талкууга алынып жаткан 16 миллион сом жана сүмөлөк боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловго байланыштык. 16 миллион сом деген туура эмес маалымат. Баткен шаарындагы борбордук стадионду оңдоп, жаңылоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Учурда стадионду жакшыртуу, даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Стадион көптөгөн иш-чаралар өтүп туруучу жай. Ал эми 1 тонна сүмөлөк боюнча айтсам, сүмөлөк темирчилер тарабынан кайнатылат. Ага бюджеттен 1 да сом сарпталбайт, деди министр. Тоодо кымыз ичип жаткан сүрөтү көпчүлүктү сукнанткан балакай эсиңиздеби? Оштун вице-мэри аны менен жолукту. Сүрөтчү Зафер Динчердин жайлоодогу кичинекей каарманы Али Имранга Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев жолугуп, туулган күнүнө карата белегин берди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы кабарлады. Сүрөтү менен жүзүбүзгө жылмаюу тартуулаган балакай 3 жашка толуптур. Кыргыз өлкөсүнүн, анын ичинде Ош шаарынын кооз жайларын сүрөткө түшүрүп, туристтерди өзүнө тартууга салым кошкон сүрөтчүгө да Ош шаарынын бренди түшүрүлгөн эмгек тапшырылды. Кичинекей наристеге бактылуу балалык, кең келечек каалайбыз деп билдиришти Ош шаарынын мэриясынан. 2021 жылдын жай айында сүрөтчү Зафер Динчер тарткан кымыз ичип жаткан баланын сүрөтү соц тармактын колдонуучуларын суктанткан. Сүрөт Ноокат районунда тартылган. Путин Украина менен сүйлөшүүдө жылыш бар экенин айтты. Украина менен сүйлөшүү процессинде оң жылыштар бар деп билдирди Орусиянын президенти Владимир Путин Беларустун президенти Александр Лукашенко менен жолугушууда. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Өз кезегинде Лукашенко жылдын аягына чейин эл Украинадагы жаңжалды унутат деп билдирди. Беларус президенти ошондой эле жукуку форматында чогулуп, биригүү керектигин айтып, 1 айдан кийин биз санкциялар эмне экенин унутуп калабыз деп билдирди. Орусия Мета компаниясына кылмыш ишин ачты. Орусиянын тергөө комитети Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган америкалык Мета компаниясына каршы кылмыш ишин ачты. Мындай маалымат 11 мартта комитеттин расмий сайтына жарыяланды. Андай иш экстремисттик аракеттерди жүзөгө ашырууга ачык чакырык жана террорчул аракеттерге кол кабыш кылуу беренелери менен тергелип жатканы айтылган. Ал арада Орусиянын башкы прокуратурасы Мета компаниясын экстремисттик уюм деп таануу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Маалыматка ылайык, прокуратура Instagram социалдык түйүнүн Орусиянын аймагында жабууну да соттон өтүнгөн. Мындай чаралар Мета компаниясы орусиялыктарга жана орус аскерлерине каршы зомбулукка үндөгөн билдирүүлөрдү Украина, Орусия, Польша сыяктуу бир нече өлкөдө өчүрбөй турганы кабарлангандан кийин кабыл алынууда. Компаниянын басма сөз катчысы орусиялык баскынчыларга өлүм деген сыяктуу билдирүүлөр өчүрүлбөй турганын, бирок Орусиядагы жайкын тургундарга каршы зомбулукка чакырган маалыматтарга чектөө коюуларын билдирген. Орусияда Facebook социалдык тармагына 4 мартта бөгөт коюлган. Эльвира Сурабалдиева жогорку кеңештин депутаты болду. Бүгүн 11 мартта шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия Эльвира Сурабалдиеваны номер 27 1 май бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаты кылып каттады. Ага белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төш белги берилди. 7 мартта борбордук шайлоо комиссиясы номер 27 1 май шайлоо округу боюнча кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарган. 27 февралда 1 май жана Сверлов округунда кайрадан парламенттик шайлоо өттү. 2021 жылы 28 ноябрдагы шайлоодо бул округдарда баарына каршы добуш бергендер көптүк кылган. Өлкөгө аскерге чакыруу иштери башталды.
2022 жылдын 1 мартынан тартып өлкө аймагында жазгы чакыруу кампаниясы ишин баштады. Буга байланыштуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 11 мартта Бишкек шаарынын жаз 2022 республикалык жыйындар пунктунан аскерге чакырылгандардын биринчи аскерге жөнөтүү иш-чарасы өттү. Аскерге милдеттүүлөр Коргоо министрлигинин мамлекеттик чек ара кызматынын УКМКнын жана жаза аткаруу кызматынын түзүмдөрүндө жана бөлүктөрүндө кызмат өтөшөт. Кече 10 мартта саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы клиникасына барып, мамлекеттик мекеменин имаратына жеке клиниканы жайгаштыруу маселеси боюнча эмоционалдуу түрдө билдирүүлөрдү жасаган. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысы Исманкуловду лапух деп атап, имараттан 3 сааттын ичинде чыгып кетүүнү талап кылган. Анпеси ал үчүн чоң көйгөйлөр жараларын, жигиттер менен келип, техниканын баарын талкалап кетерин убада кылган. Бүгүн 11 мартта жергиликтүү сайттардын журналисттери Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин талабы аткарылып жатабы же жокпу деген суроо менен кайрадан Исманкуловдун клиникасына барышты. Таң калыштуусу, клиника бейтаптарды адаттагыдай кабыл алып жатат. Алардын мамлекеттик мекеменин имаратынан көчүп кетүү ниети жок. Кабыл алуу кызматкери чынында эле Алымкадыр Бейшеналиев аларга кече келип, катуу билдирүү жасаганын айтты. Бирок ага карабай, алар дагы эле ачык жана бейтаптарды кабыл алууда. Исманкулов клиникасынын СММ адиси Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин жүрүм турумуна коомчулуктун баары күбө экенин айтты. Алар азырынча комментарий берүүгө даяр эмес. Клиникада баары мурдагыдай, эч кандай өзгөрүү жок деп жыйынтыктады СММ адиси Алия. Бишкектин ири дүкөндөрү негизги азыктарга чектөө киргизишти. Бишкектеги белгилүү гипермаркеттер айрым негизги товарларды сатууда чектөөлөр киргизилгенин маалымдады. Фрунзе гипермаркети сатып алуучуларга кайрылып, бардык товарлар жетиштүү болуусу үчүн суроо талап жогору болгон товарларга убактылуу чектөө киргизүүгө мажбур болуп жатабыз. Товарлардын запасы керектүү көлөмдө дайыма толукталууда деп билдирди. Глобус дүкөндөр түйүнүнүн администрациясы эң зарыл товарлардын тартыштыгына жол бербөө үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Ошондуктан айрым чектөөлөрдү киргизүүдөбүз деп маалымдады. Эрежелерге ылайык бир адамга чектелүү гана өлчөмдөгү товар сатылат. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан бери доллар кескин кымбаттап, Орусияга карата катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Кыргызстан экономикалык жактан Орусиядагы абалдан көз каранды. Орус өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кумшекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салды. Башкы прокуратура жанын кыйган мугалим тууралуу билдирүү жасады. Башкы прокуратура Кочкор районунда жанын кыйган мугалим суракта басымга кабылган деген маалыматты четке какты. Маалыматка ылайык, Кочкор райондук билим берүү бөлүмүндө коррупцияга каршы билим берүү жана башка мыйзамдардын аткарылышына пландуу текшерүү башталган. Анын жүрүшүндө мугалимдердин жогорку билими тууралуу дипломдору да кошо каралып, чек жараткан Ак Чий орто мектебинин 2 мугалиминин дипломдорунун аныктыгын тактоо үчүн жогорку окуу жайларга катчы берилген. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Ак Чий орто мектебинин башталгыч класстын мугалимине окутуучу квалификация ыйгарылгандыгы тууралуу диплом берилбегенин билдирген. 4 мартта мугалим райондук прокуратурага чакыртылган. Тергөөчү диплому тууралуу түшүндүрмө берүүнү сураганда, университетке өзү барып тактап, 9 мартка келем деп суранып кеткен. Прокуратуранын маалыматында мугалим ошол бойдон кайра келген эмес деп айтылат. Кочкор районунда диплому жасалма деп шектелип, суракка чакыртылган мугалим өз жанын кыйганы белгилүү болду. Мугалимдин өлүмү боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы иликтей баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басма сөз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин билдирген. Маданият министри Азамат Жаманкулов Асоль Молдохматованын уулуна төш белги тапшырды. Бүгүн 11 мартта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов
белгилүү бийчи Жан Воинов менен жолукту. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Жолугушууда Азамат Жамакулов Маданият министрлиги тарабынан бий өнөрүнө ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин белгилеп, Жан Воиновдун бий өнөрүнө кошкон салымы жана чыгармачылык тараптан калыптануусу боюнча көз салып жаткандыгын айтып, ага бий искусствосуна кошкон салымы үчүн Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тапшырды. Өз кезегинде Жан Воинов мындай колдоо ага дем күч бере турганын баса белгилеп, июнь айында Бишкек шаарында бий өнөрү боюнча эл аралык деңгээлде иш-чара өтө тургандыгын маалымдап, аны жогорку деңгээлде өткөрүүгө көмөк көрсөтүү боюнча баарлашты. Эске салсак, Жан Воинов коомдук ишмер Ассоль Молдохматованын уулу. Равшанбек Сабиров инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болду. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп Равшанбек Сабиров тайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Президент Садыр Жапаров бүгүн инвестициялар чөйрөсүндөгү башкаруу системасын өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Равшанбек Сабиров 2021 жылдын ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 7-чакырылышка депутат болгон. Ага чейин 2021 жылдын февраль айынан 10 октябрга чейин президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. 2020 жылы октябрь айынан 2021 жылдын февраль айына чейин вице-премьер-министр, 2011 жылы декабрь айынан 2012 жылдын сентябрь айына чейин социалдык өнүгүү министри кызматын аркалаган.